Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу энелер, кадырлуу эже карындаштар, ардактуу кыздарыбыз, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Убактыбыз өтө эле аз, өтө эле тар. Айта турган сөзүбүз өтө эле көп. Алдыбыздагы максатыбыз өтө маанилүү. Ошондуктан баарыңыздардан сураныч, тынчтанып, кунт коюп укканга аракет кылайлы. Алланын ыраазычылыгы үчүн укканга аракет кылайлы. Айткан сөзүбүзгө кийин амал кылып, башкаларга жеткиргенге ниет кылып, ушу менен отурсак, Кудай кааласа, иншалла, Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн деп, Аллахым дүйнөдө дагы, ахиретибизде дагы абад кылат деген чоң үмүттө болобуз. Негизи Алла Таалам бардык инсанды бу дүйнөгө бир улуу максаты үчүн жаратып жиберди да. Эркек болсун, аял болсун, биз баарыбыз Алла Тааланын кулдарыбыз. Мойнубуздагы жоопкерчилик Алланын кулчулдугу. Эң биринчи Аллага сыйынардан мурда азыр биз өзүбүзгө суроо береличи, бул орозо кимдин буйругу? Кармап аткан орозобуз, окуп аткан намазыбыз кимдин буйругу? Бул Алла субханаху ва тааля өзү ким ал? Эмне үчүн мени жаратты? Ким жаратты? Өлгөндөн кийин мени эмне күтүп турат деген ар бир эркек, аял өзүнө ушу суроону бериш керек. Күн сайын бериш керек. Мени ким жаратты? Мага өмүрдү ким берип атат? Мени эмне үчүн жаратты? Менин багытым каякта? Ахиретте мени эмне күтүп турат деген суроону ар бирибиз өзүбүзгө беришибиз керек. Баарыбызды жоктон бар кылган Алла Таала. Ал жалгыз, анын шериги жок, окшошу жок. Жаратаарда, бизди сизди жаратаарда бирөөдөн жардам алган эмес, кеңеш сураган эмес, өзүнүн кудурети менен энебиздин ичинде, карнында, үч караңгылыкта Алла Таалам ушундай чырайлуу кылып жаратты. Биз жок элек баарыбыз бу дүйнөдө. 100 жыл мурда жок элек, 150 жыл мурда жок элек. Ушул көздөр, ушул акыл, ушул кулак, ушул жүздөр жок эле. Ким бар кылды буну? Жоктон бар кылуучу Аллах. Сизди бизде эле эмес, бул ааламды жараткан. Сизди бизде эле эмес, бул ааламды көзөмөлдөгөн, жүргүзүп турган Алла субханаху ва тааля. Ушуну пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам акыркы пайгамбар болуп келип, ушул сөздү таркатты, ушул акыйкатты түшүндүрдү. Ла илаха иллаллах. Эй адамдар, силер ла илаха иллаллах дегиле, сөзсүз ийгиликте болосуңар, бактылуу болосуңар, дүйнө ахиреттин азабынан кутуласыңар, кордугунан кутуласыңар деп пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам акыркы пайгамбар бу ла илаха иллаллахны жеткирген, ла илаха иллаллахны түшүндүргөн, ла илаха иллаллахнын максатын айтып берген. Ар бир эркек, ар бир аял бул калиманын акыйкатын түшүнүү, ушу калиманын талабы менен жашоосун өткөрүү, Алла менен байланышын бекемдөө. Алла эмнени каалап атат? Мага күн сайын өмүр берип жаткан, жараткан Алла, күн сайын жүрөгүмдү соктуруп жаткан, жараткан Алла, мага уйку берип аткан, ырыскы берип аткан, уйкудан тургузуп аткан Алла менен эмнени каалайт? Менен эмнени каалайт эле? Мен Алланы биринчи тааныйын. Алла субханаху ва тааланын маарифаты бул эң алгачкы илим. Инсан бу дүйнөгө келгенде өзүнүн жаратуучусун тааныш керек. Алла Тааланы канчалык биз жакындан таанысак, канчалык чырайлуу таанысак, канчалык жакшы таанысак, ошого жараша Алланын өкүмдөрүн да чырайлуу аткара алабыз. Алла Тааланын өкүмдөрүн дагы эң жакшы жолдо аткара алабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Кассамаллахул акла салатата аджза". Алла Таала адамдын акылын 3 бөлүккө бөлгөн экен. 3 бөлүккө бөлгөн. Кимде ошол 3 бөлүк боло турган болсо, анын акылы толук деди. Кимде ошол 3 бөлүк жок болсо, анын акылы жок деди. Эркек болсун, аял болсун, айырмасы жок. Ал кайсы 3 бөлүк экен? Биринчиси хусну ма'рифатилла, Алла Тааланы чырайлуу тааныйлы. Экинчиси хусну ибадатилла, Аллага чырайлуу ибадат кылайлы. Үчүнчүсү хусну сабри ала авамирилла, Алланын өкүмдөрүнө чырайлуу сабырдуулук кылайлы.
Мына ушул үчөө кимде болсо анын акылы толук деди. Кимде болбосо анын акылы жок деди. Демек эң биринчи Алла Тааланы чырайлуу таанышлык. Алла субханаху ва таала бардык нерсени жаратуучу зат. Үлгүсүз жаратуучу зат. Өмүр берүүчү өзү, көзөмөлдөөчү өзү, анын шериги жок, окшошу жок. Бардык неемат Алла Тааладан келет. Мына Алла субханаху ва тааладан келет. Ва ма асабакум мин ниъматин фа миналлах. Сиздерге кандай гана неемат жетпесин, Алла Тааладан келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге ушуну үйрөттү үммөтүнө. Эй үммөтүм, таңга жетсең, Алла Тааланын неематын мойнуна алып, мына дуаны окугун. Аллахумма ма асбаха би мин ниъматин фа минка вахдака ла шарика лак фалакал хамд ва лакаш шукр. Я Алла, мага ушу таңга жеткенге кандай гана неемат жетпесин, сенден гана жалгыз, сен эч бир шеригиң жок. Ошондуктан саңа мактоо, саңа шүгүр болсун деген. Кечке жетсек ушу дуаны окуйбуз кайра эле. Демек кандай гана неемат болбосун, көзүм аманбы, кулагым аманбы, тилим аманбы, жүрөгүм аманбы, боор бөйрөгүмчү, акыл эсимчи, ырыскым кандай, ыйманым кандай. Аллаху акбар, бардык Алла Тааланын тарабынан бул неематтар. Алланын тарабынан эки нерсе биз жака бизге келет. Биринчиси неематтар келет. Үзгүлтүксүз, эсепсиз неематтар келет. Алла Тааланын чоң, кичине, мадди, руханий неематтардын эсеби жок. Ва ин таудду неематаллах ла тухсуха. Эгерде Алланын бир эле неематын эсептей турган болсоңор, анын канча пайдасы бар, санап бүтпөйсүңөр. Анын канча жакшылыгы бар, санап бүтпөйсүңөр. Алла субханаху ва таала мына мунъим, неемат берүүчү өзү экен да. Биз Алла субханаху ва таала неемат берүүчү өзү Алланын неематы менен таанып, Алла Тааланын демек неематтар келет экен Алланын тарабынан. Биз буга не кылышыбыз керек? Шүгүр кылышыбыз керек экен. Экинчиси Алланын тарабынан өкүмдөр келет экен, буйруктар келет экен. Биз ага таат кылышыбыз керек экен, баш ийишибиз керек экен, аткарышыбыз керек экен. Демек Алла Тааланын тарабынан неематтар бизге шүгүрсүз өтүп кетпесин. Бизге келген кандай гана неемат болбосун, шүгүрсүз өтүп кетпесин. Шүгүрсүздүк шайтандан, шүгүрсүздүк куфурлук дейт. Бекер айтпайт да. Алла субханаху ва таала Кур'ани Каримде айтат: "Иннал инсана ли раббихи лаканут." Инсан өз робусуна шүгүрсүз. Бул кайсы инсан шүгүрсүз болуп атат? Алла Таалага иман келтирбеген адам, же болбосо иман келтирип иман алсыраган адам, шүгүрсүз. Алла Тааланын неематтарын пайдаланып, Алла Тааланы тааныбаган. Алла Тааланы тааныбаган. Көз Алланын неемат экен, бир күндө канча жол иштетебиз, кандай пайдаланабыз. Бирок ушу көздү бергенге шүгүр айттыкпы? Кулакты Алла субханаху ва таала бериптир, канча пайдаланып атабыз. Канча адамдын кулагы жок, канча адам кулагы бар, бирок укпайт. Алла субханаху ва таала неематын пайдаланып, Алла Таалага шүгүр айтпайт экенбиз. Ошондой эле бардык мүчөлөрүбүз. Ва фи анфусикум афала тубсирун. Силер өзүңөрдүн денеңерге, мүчөлөрүңөргө карасаңар, Алла Тааланын канча деген неематтары бар, көзүңөргө көрүнбөй турабы дейт. Демек биз Алланы субханаху ва таала пайгамбарлар келип, Алланын неематтарын эстетет эле, Алланын жакшылыктарын эстетет эле. Кара мына асманды кандай жаратты, күндү кандай жаратты, айды кандай жаратты, шамалды кандай жаратты, ырыскыңарды кандай жаратты. Аллага шүгүр келтиргиле. Фадкуру ала Аллах лааллакум туфлихун. Алланын неематтарын эстегиле, эстеп жүргүлө. Мүмкүн силер ийгиликке жетерсиңер. Мүмкүн силер фалах, бактылуулук табарсыңар. Силер куткарыларсыңар дүйнө ахиреттин бактысыздыгынан деп Алла субханаху ва таала өзүнүн неематтарын. Эң улуу неемат ислам неематы. Эң улуу неемат иман неематы. Алла субханаху ва таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга 23 жылда Кур'ани Каримди дүйнө асманынан жер бетине түшүргөн. Бирок Алла таала бир кечеде, Кадыр кечесинде Лаухул Махфуздан дүйнө асманына түшүрдү. Инна анзалнаху фи лейлатил Кадр. Биз шек күмөнсүз Кадыр кечесинде Кур'ани Каримди түшүргөнбүз деди. Андан ирет менен Рамазан айда Алла таалам Кур'ани Каримди түшүрө баштады. Шах Рамазан унзила фихи Кур'ан худал линнас. Рамазан айында Кур'ан түшүрүлдү, бүткүл адамзатка туура жолду көрсөтүү үчүн түшүрүлдү.
Куранды Алла Таалам сиздерге биздерге берди. Бул акыркы китеп. Бул Алланын сөзү, пайгамбар периштенин сөзү эмес. Буда жолдомолор бар, эскертүүлөр бар. Кур'ан-ы Каримде өкүмдөр бар. Кур'ан-ы Каримде бизге чейинки өткөн пайгамбарлардын окуялары бар. Biz өлгөндөн кийин бизди эмне күтүп жатат? Бейиш кандай, дозок кандай, кабыр кандай? Бунун бардыгы бар. Алланын каалоосу бар. Алла бизден эмнени каалайт? Эмне үчүн жаратты? Мамилелер бар. Атанын укугу, эненин укугу, үй бүлөлүк укуктар, кошуналык укуктар, бардыгы, башкаруу, баш ийүү. Кур'ан-ы Каримде тазалык, кыскасы айтканда, адамды бактылуу кыла турган, туура жолду көрсөткөн, дүйнөдө дагы, ахиретте дагы Кур'ан-ы Карим бардыгыбызга жолдомо. Бардык бадышаларга туура жолдомо Кур'ан-ы Каримде. Бардык аялдарга туура жолдомо. Аял кандай бактылуу, эне кандай болуш керек? Кур'ан-ы Каримде. Бактылуу эне, бактылуу ата, бактылуу бала, бактылуу кыз кандай болуш керек? Кур'ан-ы Каримде. Алла субханаху ва таала ушуну Рамазан айда түшүрө баштады. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям акырындык менен жеткире баштады. Барып 23 жылда толук Кур'ан-ы Каримде Алла субханаху ва таала сиздерге биздерге белек кылып туруп мынакей тартуулап берди. Кур'ан-ы Каримде эч бир пайгамбар дагы периште дагы шапаат кыла албайт экен. Улуу неемат ыйман неематы. Бир адамга эки көз берилген жок, бирок ыйман берилди. Бул бактылуу адам. Бир адам уулду да болгон жок, кызды да болгон жок, бирок ыймандуу жашады. Бул бактылуу адам. Бир адам аз эле жашады, ыйман менен жашады. Бактылуу адам. Ооруп жашады, кыйналып жашады, урсак ачка жашады. Бактылуу адам. Зулум чегип жашады. Бактылуу адам. Ыйман менен жашаган болсо бактылуу адам. Алейкум акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ал-ислама дина. Бүгүнкү күнү мен силерге диниңерди толук кылып бердим дейт. Алейкум акмалту лакум динакум. Мен силерге диниңерди толук кылып бердим. Ой мусулмандар, биздин динибиз толук экен. Чачтан тартып тырмакка чейин 24 саат бардык заманга жооп берген биздин Алла Тааланын тарабынан кудайлык жолдомолорубуз бар, эрежелерибиз бар. Бардык нерсе биздики алхамдулилла. Алла субханаху ва таала динибизди толук кылып берип, бир башка бирөөдөгө кажетибиз жок экен, сураганга муктаждыгыбыз, адилеттүүлүк десеңиз динибизде экен. Боорукерлик десеңиз динибизде экен. Шайтан азгырса, андан кантип кутулуш керек? Динде экен. Азгырып уруштуруп койсо, кантип элдешиш керек? Ал динде экен. Ахиретке кандай даярданыш керек? Динде экен. Эмнени жеш керек, эмне жебеш керек? Динде экен. Кимге нике болот, кимге нике жүрбөйт? Динде экен. Карасак, Аллаху акбар, Алла Таала толук динин берди туугандар. Бардыгына жооп бере турган динин берди. Ва атмамту алейкум ни'мати. Алла айтат, мынаке, ислам дин менен мен силерге неематымды бүтүрдүм. Ислам дин ва радиту лакум ал-ислама дина. Силерге мен мынаке разычылыгымды ислам динге койдум. Силерден мен ислам динден гана разы болом. Силер ислам дин менен жашасаңар, ошондо мен разы болом. Ва ма ябтаги гайрал ислами дина фала юкбала минху ва хува фил ахирати минал хасирин. Ким ислам динден башка динди жашоону издей турган болсо, башка динди карай турган болсо, андан кабыл болбойт эч качан. Ал хасара, ал бактысыздыкта, ал зыян тартууда, ал сөзсүз зыян тартууда. Ошон үчүн бизге алхамдулилла дейли, ала ни'матил ислам, ислам неематын бергенине. Мусулман экенбиз, ыйманыбызды Алла субханаху ва таала бергенине. Бул Алланын улуу неематтары. Алланын тарабынан келген. Бирок кыяматка жакын кандай болот деди? Пайгамбарыбыз айтты, кыяматка жакын эрте менен мусулман, кечинде кафир деди. Эрте менен берилген неемат кечинде алып коет экен да Алла Таала. А кечинде мусулман уктаган, таң атканда кафир деди. Алла Таалам берген ыйманын бизден тартып албасын. Биз ушуну дуа кылайлы. Я Алла биздин ыйманыбызды саламатта кылгын. Я Алла биздин ыйманыбызды бекем кылгын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таала Кур'анда "Ман амила салихан мин закарна унса ва хува муъминун фаланухияннаху хаятан тайyiba". Алла Таала хаятын тайyiba, эң жакшы жашоо, эң бейпил жашоо, эң бактылуу жашоо, эң таза жашоону кимге убада берген? Эркек болсун, аял болсун, жакшы амал кылып ыймандуу болсун, ошого убада берип атат.
Ким кайсы эркек же аял айырмасы жок. Араппы, араб эмеспи, кайсы улуттан болсун, уруудан болсун, кайсы заманда келсин бу дүйнөгө айырмасы жок. Ман амила салихан, биринчи мынакей жакшы амал кылсын, салих амал кылсын. Тил болсо туура нерсени сүйлөсүн, кулагыбыз туура нерсени уксун, колубуз денебизден чыккан амалдар Алла разы боло турган, туура болсун, Алланын каалоосуна ылайык келе турган болсун. Пайгамбарыбыз көрсөткөн, айткан сүннөтүнө ылайык болсун. Мин дакарин ау унса, эркек болсун, аял болсун, айырмасы жок. Ва хуа муъминун, бирок шарт ал имандуу болсун. Иман келтирген болуш керек да. Мына ушуга Алла Таалам уада берип атат да. Фананухияннаху хаятан таййиба, биз сөзсүз ага эң мыкты, эң бактылуу, рахаттуу жашоону беребиз. Мүмкүн эң кембагал, бирок эң бактылуу. Аз жашашы мүмкүн, бирок эң бактылуу. Оорулуу болсо да эң бактылуу. Айша радыйаллаху анха энебиз балалуу болгон жок, бирок эң бактылуу эне болгон жок. Эң бактылуу эне. Фатима радыйаллаху анха көп жашаган жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн кеткенден кийин 6 айдан кийин эле өттү. Фатима энебиз. Үй бүлөсүнөн пайгамбарыбыздан эң биринчи кеткен Фатима энебиз болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын башы каты ооруп атканда, өлүм төшөгүндө, башымда ушунда башын каты кармаптар. Фатима энебиз ыйлап келди, атаке буган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кызым ыйлаба. Ыйлап кыжалат эле ыйлаба. Жакын келгенде бетинен кучактап, анан айтты. Бир малда кайра эле Фатима энебиз сүйүнүп калган. Сүйүнүп калды. Ыйлап аткан энебиз сүйүнүп калды. Эмне сүйүнөт? Эмнеге сүйүнөт? Пайгамбарыбыз айтыптыр. Мен артыман эң биринчи мага барып жолуга турган сенсиң дептир. 6 айдын тегерегинде пайгамбарыбыз өткөндөн Фатима энебиз өттү. Көп жашаган жок го. Кыз эле, кана. Фатима эне пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кызы. Пайгамбарыбыздан сурады да, эң жакшы адам, бактылуу адам ким деди. Көп жашаган, амалдары жакшы. Эң бактысыз адам ким? Көп жашаган, амалдары бузук. Көп жашаган бул жерде эч кандай маселени чечпейт экен. Татыктуу, таза жашаган маселени чечет экен. Демек, урматтуу эжелер, урматтуу энелер, келиңиздер, биз жашоого алданып калбайлы.